Туурасы 15 метр, узундугу 2 чакырымдан ашуун аралыкты түзгөн калаадагы Токтоналиев көчөсү оңдолуп бүтсө, айдоочуларга кыйла жеңилдик болот. Кезинде бул көчөдөн 2 унаа араң жөөлөшүп өтүп, тыгынды жаралса, жол оңдолуп колдонууга берилген соң 3 эмес 4 унаа кенен өтүүгө шарт түзүлмөкчү. Былтыркы жылы негизинен бул көчөдө ушу жашылдарды кыйбоо боюнча маселе көтөрүлгөн. Бул биз ошол тургундардын бир топ талаптарын аткарып бердик. Биринчиден ошо проектиде тротуар үйлөргө жакын каралган экен. Ошону биз жолго жакын жылдырып, жашылдын бир тобун сактап калдык. Айдоочулар менен шаар тургундарына мындай шарт түзүлүп жатканы жакшы, бирок оңдоо иштеринин жай жүрүшүн айтып жергиликтүү тургундар нааразы. Себеби кенен басып ойноп көнгөн чыт курсактар азыр коопсуздукту ойлоп короодон алыс чыга алышпайт. Ал аз келгенсип тургундар техниканын ызы чуусунан тажаганын айтышууда. Вот эта дорога всегда была. Мен бул жерде 1968 жылдан бери жашаймын. Биздин көчө буга чейин аябай тынч, баары жакшы болчу. Азыр коопсуз деп айтууга деле болбой калды. Жолдо ыңгайсыздыктар деле болгон эмес. Оңдоо иштери башталган күндөн баштап бизде тынчтык жок. Таптакыр эле курулуш иштери бүтпөй койду. Экинчи проспект Манас курабыз деп жашоочуларды нааразы кылды. Жолдун кеңейтилгенде биз кубанган деле жокпуз. Бүгүнкү күндө көчөнүн 50% гана бүттү. Толук кандуу аяктап ишке берилсе, Чыңгыз Айтматов көчөсүнө альтернатива катары колдонулмакчы. Муну менен жол тыгындарынын саны да азайып, кала тургундарына кыйла жеңилдик болору убадаланууда. Жол узартылып, Кулатов көчөсүнө кошулат. Вторая китайская стена. Бизге бул жолдун көпүрөнүн кереги деле жок болчу. Экинчи Кытай сепилиндей болгон бул тосмону карагыла. Мен үйдөн чыкканда кээде кадимкидей коркомун. Компенсация катары 7 үйгө окшош короо менен дарбаза жасап беришти. Ортодо калган аралык аябагандай кичине. Бул жер эми жөө адамдар каттоочу жол болот дешти. Балдарыбыз кайда ойнойт, унааларыбызды кайда токтотобуз билбейбиз. Кытай грантынын акчасына кала ичинде жалпысы болуп 40тан ашуун жолдор салынып оңдолууда. Жыртык тешик көчөлөр жамалып, жолдор жаңыланганы менен көпчүлүк тургундар буга деле ичи чыкпайт. Себеби колдонууга берилбей жатып, сапатынын начардыгынан улам кайра эле ошол кейп. Ал аз келгенсип бир көчөнү 1 жылдан ашуун убакыт оңдоп, жол тосуп айдоочулар эле кыйналбастан жолго жакын жайгашкан турак ээлери да жүдөп бүтмөй болду. Чынара Нурсеитова, Гүлзада Абдрахманова, Бекназар Шерманбетов, Нью ТВ.